Ошондуктан маегибизди уланталы деп жатабыз. Бул жолу биз студияга коомдук ишмер Нурият Абдулазизди чакырдык. Нурият мырза дагы өзүнүн командасы менен YouTube'да ушул Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы тарыхый, маданий байланышты канча жылдардан бери уланып келаткан достук, бир туугандык алаканы чагылдырган атайын бир тасма жаратышып, ал тасма көптөгөн көрүүнү топтоп, мына ошонун натыйжасына түшкөн акчалай каражатты жардам иретинде 2 миллион сом, жаңылбасам, Түркия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигине алып барып, атайын банк аркылуу бүгүн мамлекетке которулгандыгын дагы бизге маалымат иретинде айтканда кененирээк баарлашалы. Коомдук ишмер Нурият Абдулазиз, кош келдиңиз. Нурият мырза, алгач мына ошол жараткан эмгегиңиздер жөнүндө айтып берсеңиздер. Биринчи эмгек боюнча айтсак, биринчиден жалпы Түркия элине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бул апаат бир эле Түркия элин эмес, жалпы Түркия ааламды, жалпы адамзатты бир сестентти. Анан биз баягы бир аз колдон эмне келет дегенде медианын да күчүн эске алып, кыргыз-түрк мамилесиндеги эки элдин бирине болгон тарыхтагы жардамдарын эске алдык. Кыскача сиздерге айта турган болсок, кыргыз-түрк мамилеси илгертен эле бул чыйыр жолун ачкан. Мисалы биринчисин алсак, биз ошол Селжук дөвлөтү же болбосо Осман дөвлөтү мезгилинде эле кыргыздар менен түрктөр бири-бирине жардам колун сунган. Мисалы алсак, Осман империясын түптөгөн Султан Османдын баласы Орхан Газини мезгилинде кыргыздар 300 атчан болуп, ошол Изник деген шаарды багындырууга катышып, ошол шаарды багындырууда бардык кыргыздар шейит болуп, курман болгон экен. Ошолордун урматына Орхан Гази кыргыздардын күмбөзү деп аталган атайын күмбөз курдурган. Бул күмбөздү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров барып зыяратта кылып келди. Андан кийин ошол кылымдар бою ал биздин жардамыбызды түрк туугандар унутпастан бизге жардам берип жүрдү. Кечеги эле тарыхка карасак, 1904-жылы Осман империясы Стамбулдан Мекке жана Мединага чейин темир жол куруусунда биздин өзүбүздүн чүйрөнүнөн чыккан Шабдан Баатыр атабыз ошол Стамбулга барып калып, ошо мусулмандар жалпы темир жол куруп атканы угуп калып, кыргыздардын атынан жалпы жонунан 10 000 алтын теңге жардам иретинде берген экен. Буну Султан ошол мезгилде Султан Абдулхамид ыраазычылык иретинде кыргыз элине ыраазычылык катын жазып берген жана көкүрөгүнө бир медаль да таккан. Ошол катты биз учурда тарых музейинен көрө алабыз. Тарых музейде 3-этажда ошол жерде биздин кагазыбыз турат. Архивде сакталуу. Ошол биздин 1904-жылкы биздин жардамыбызды унутпаган түрк Осман эли 1911-жылы Кыргызстан аймагында, бул азыркы Кемин жана Чоң Кеминде эпицентри ушул жерде болгон чоң жер титирөө зилзала болот. Рихтер шкаласы менен 10 балдан ашкан жер титирөө болгон экен. Ал жер титирөө учурунда кыргыздардын көбү боз үйдө жашаса дагы, бирок 500гө жакын кыргыз абыт кеткен экен. Ошол мезгилде Осман түрктөрү алгачкылардан болуп, түрк бордошторубуз жардам колун сунуп, ошол эмне болуп атат? Алар журналдарына ушундай бир чакырыктар жасаптыр. Эй, Осман түрктөрү, эй, Осман империясынын жашоочулары, мусулмандары, Түркистандагы апаатта эң көп динине бекем болгон, көңүлү ачык болгон, эң таза болгон, аруу болгон кыргыздар көп шейит кетти, набыт кетти, жабыр тартты. Ушуларга жардам берели деп жардам кампаниясын баштап, бул кызыктуусу январда башталган жардам кампаниясы июнь айына чейин уланыптыр. 5 ай бою уланыптыр. Жалпы жонунан 100 000 сом каражат бул жерде топтолуп, ал кездеги 100 000 сомго эмне келет десе, эми азыркы кул менен эсептесек, ал мезгилде 5-10 сомго бир бука бодо малдын акчасы экен. Демек, биздин азыркы болжолдуу эсептөөбүздө 1 миллиард сомдон ашат экен, биздин азыркы сомго карагандачы. Ошол жардамды топтошупту, жана муфтияттын өкүлдөрү дагы баш болуп топтошуп Түркистанга көп жардам берет экен. Бул жардамды биздин кыргыз эли да унутпастан эле кайра 1915-жылы Биринчи дүйнөлүк согушта түрк мамлекети, Осман мамлекети, Европа мамлекеттери менен согушуп жатканда кыргыздардан бир топ аскерлер барып ошо түрктөрдүн жанында согушкан дейт. Жада калса ажыга кетип аткан, ажылыкка кетип аткан кыргыздар ажылыгын четке коюп, түрк бордошторго жардам берели деп согушта ошол жерде согушкан дейт. Жана билесиздер, ар дайым бул биздин кайра жардам берүүбүздү унутпаган түрк эли Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныган, биринчи болуп биздин эгемендүүлүгүбүздү таанып, ар дайым жардам колун сунуп, мурунку биздин кылган жакшылыгыбызды унутпастан алган 50 миллиард мисалы доллардык карызыбызды дагы 50 миллион доллардык ошо карызыбызды бир учу убакта кечти. Мына акыркы окуялар Баткен окуясында
бизди моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы, аскердик техника жагынан дагы түрк боордоштор ар дайым бизге көмөктөшүп жатты. Биз да кыргыз эли эч качан баягы мындай жакшылыктан өксүбөгөн элбиз. Биз дагы жардам колубузду азыр сунуп атабыз. Биз аз сүйүнө турганыбыз. Куткаруучулардын саны боюнча дагы, алардын ийгилиги боюнча дагы Кыргызстан учурда дүйнө жүзүндөгү Түркияга жардам берген өлкөлөрдүн ичинен 3-чү орунда экен. Мени абдан бул нерсе кубантты. Биз 1 эмес, 2 эмес, 3 жолу куткаруучулардын ушу командасын жөнөттүк. 100дөн ашык биздин боз үйлөр тигилип, ал жакта мындай жалпы элге дух берип, дем берип жатат азырчы. Анан мисалы ошол биздин жалпы аракет аттуу кыймыл аракет немебиз бар, элдик уюмубуз. Ошонун натыйжасында биз 2 миллион сом бул уюлдук капчыктардан чогулган акчаны биз бүгүн ошол Түркия элчилигинин, Бишкектеги элчилигинин расмий эсебине которуп, ошол баягы дүмүрчөктөрдүн квитанцияларын бүгүн элчинин колуна өзүбүз өткөрүп бердик жана элге бул боюнча да отчет бердик. Анткени элдин баягы салганынан таасирленген жерлери элибиз 40 сом, 50 сом, 100 сом салгандар да бар экен. Анан ошол баягы комментарий катары жазганда кээ бирлери ушунчалык баягы Түрк элине, боордош элине деп анан кээ бирлери айтпайбы? Мен студентмин, болгону 40 сом эле акчам калыптыр, единствам. Ушуну болсо да которуп коеюнчу, эч болгондо бир нанга жарап каласыздар деп. Ушу биздин кыргыз элибиз тамчыдан көл куралып, тамчыдан көл куралып, баягы бүгүн Түрк элчилигинде элчи да жакшы мырза айтты. Кыргыз элинин бул жакшылыгын унутпайбыз жана бул суммада эмес маселе депчи. Маселе көңүлдө, биздин көңүлүбүз мындай абдан кубанып атабыз деп ушуну белгиледи. Биз да ошон үчүн жалпы калайык журтту айтайлы, жакшылыкка жакшылык эр адамдын иши дейт. Бир учурда биз да жакшылык көргөнбүз, бизди кайра жакшылык кылган кезек буйруса бизге келди. Сиз азыр ортодогу мамиле ушул бири-бирине кыйын кырдаалда оор учурда көрсөткөн жардамы жөнүндө айтып жатсаңыз, мына ошол эле аскерий жардам барган Осман империясына, ошол кезде мына кыргыз аскерлерине деп, кыргыздарга деп, кыргызлар түрбеси деп Изник аймагында атайын күмбөз салынган. Керек болсо уламыштарда айтылып жүрөт, Осман аскерлеринин көпчүлүгүн ошол согуш малында, согуш талаасында ач калганда уламыш боюнча бир кыргыз эне ушундай ачкалыктан сактап калган деп кыргыз эне түрбеси деп дагы мен жеке көрүп калган жайым бар эле ушундай. Анан мына сиз өзүңүз айткандай, колунда баары канча болбосун суммасы, эң башкысы жардамдын колун сунуп жатышат, жардам берип жатышат. Өзгөчө биздин куткаруучулардын биринчи тобу барып Түркиянын аба майданына конгондо ал жактагы түрк жарандарынын бир туугандарыбыз келди, бир боорлорубуз, жандарыбыз келди деген видеосу дагы жүрөк титиретип, Түркиянын интеллигенциясы, Түркия Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси дагы мына жума намазда борбордук мечитке келип, жалпы Кыргызстандын жарандарына ыраазычылыгын, алкышын айтып, көзгө жаш алып, ушундай бир ыраазычылыгын билдирип жатат да. Чындап эле биз сизге дагы маалыматтарыңыз үчүн, көрсөтүп жаткан колдоо, жардамыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчү, активист, коомдук ишмер Нуриет Абдулазиз Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы боордоштук мамиле, тарыхый мамилелер жана ошондой эле алар көрсөтүп жаткан азыркы учурдагы акчалай жардам туурасында маалымат берди.